Салам достор, бүгүн биз Инстаграмга туура хэштег коюуну үйрөнөбүз. Ал үчүн биз публикация киргизишибиз керек болот. Мен публикацияны ар дайым заметкага жазып даярдап аламын. Заметка бул телефондун өзүндөгү колдонмо болуп эсептелинет. Мынакей мен бир окуя менен бөлүшөмүн. Бул баянды текстти көчүрүп алуу үчүн басып турабыз дагы выбрать все кылып туруп копировать кылып алабыз. Эми Инстаграмга киребиз. Инстаграмга киребиз дагы астындагы плюс баскычты басып туруп биз жүктөөнү каалаган сүрөттү басабыз дагы алдыңкы карай жылабыз. Оң жактагы углдагы белгини басып туруп алдыңкы карай жылабыз. Эми биз бул жерге жанакыл жазып даярдап алган текстибизди жүктөйбүз. Эми бир эки катарды бош таштап астына жылабыз дагы. Эми биз бул жерге хэштег коебуз. Мен бул бөлүшүп жаткан постум окуя болгондуктан, окуя менин жумушум болсо SMM. Эми биз бул жерге хэштег коебуз. Хэштег койгондо бир публикацияга максимальное число хэштегов 30-30дан ашык хэштег коюуга болбойт. Хэштег коюп жатканда эмнелерге көңүл буруу керек? Эң негизгиси сиз коюп жаткан хэштег менен жок дегенде 5000ден жогору адам колдонгон болушу керек. Жана ошондой эле хэштег койгондо көп адам колдонгон хэштегти коюу керек экен деп миллиондогон охваты бар хэштегтерди коюуга болбойт. Андай чоң охваттагы хэштегтерди койгон болсоңуз сиздин публикацияңыз күйүп кетиши мүмкүн. Интересный да жана хэштегтер боюнча поискта сиз чыгарган, сиз бөлүшкөн публикация чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан хэштег коюп жатканда хэштегдин колдонулган сандарына карайбыз. Ошондой эле хэштегти сиздин бөлүшүп жаткан маалыматыңызга жана сиздин жумушуңузга байланыштырып хэштег коебуз. Азыр биз мына хэштег коюп баштайбыз. Мынакей торчону басып туруп мен бул жерге окуя деп жазам. Издеп көрөбүз канча адам колдонот экен. Мынакей окуя деген хэштегти Мынакей окуя деген хэштегти 6529 киши колдонот экен. Окуялар деген хэштегти 8857 адам колдонот экен. Мен окуялар дегенди аламын. Мынакей окуялар дегенди тандап алдым. Эми кийинкисин коебуз. Дагы бир торчону басабыз дагы. Биз кошууну каалаган хэштегти жазып издейбиз. Пайдалуу кеңеш. Кошуп жазабыз. Пайдалуу кеңеш. Мынакей пайдалуу кеңеш деген хэштегти 5372 адам колдонот экен. Кошуп алабыз. Эми кийинки хэштегти жазабыз. Окуялар деп жаздык, пайдалуу кеңеш деп жаздык. Эми кыргызча SMM деп жазып издеп көрөбүз. Кыргызча бул хэштег иштебейт экен. Кыргызча дагы кайра издеп көрөбүз. Мынакей бул хэштег жок экен. Кыргызстан дегенден бир кошуп коебуз. 4 миллион охваты бар экен. 1-2 миллиону бар охватты, 1-2 хэштегти миллиондон жогору охваты бар хэштегтер менен толуктап койсоңуз болот. Кыргызстан деп коштук. Эми кыргызча автоворонка деп издейбиз. Кыргызча автоворонка. Бул хэштегтин кыргызча автоворонка. Бул хэштег менен колдонгон адамдардын саны аз экен. Өчүрөбүз дагы. Биз бул жерге автоворонка деп жазып издейбиз. Мынакей 15512 адам колдонот экен. Автоворонка продажи дегенди. Астынан ушинтип издеп көрсөңүз болот. Мынакей биринчисин алдым. Эми кийинкисин коебуз. Кыргызча таргет деп издеп көрөбүз. Кыргызча таргет дегенди 20 адам колдонгон экен. Кыргызча тамаша деген 1190 000. Бул хэштегти дагы өчүрөбүз. Ушинтип сизге керектүү болгон хэштегтерди издеп алсаңыз болот. Эгерде сиз салон красоты боюнча иштеген болсоңуз, анда сиз бул жерге одежда деп кошуп алсаңыз болот. Рецепты деп кошсоңуз болот. Эмнеге дегенде ошол хэштегтер менен көргөн адамдардын лентасында сиздин публикацияңыз дагы чыгат. Эмнеге дегенде тамактар, рецепттер, кулинардык лайфхактар баары бир интересте болушат. Аялдар көп көрүшөт. Ошондуктан
ошол мен азыркы жогоруда айткан хэштегтерди кошуп жазсаңыздар болот. Поискто издеп көрсөңүз болот өзүңүзгө керектүү болгон хэштегтерди. Бир публикацияга жакшы ахват алып иштөөсү үчүн канча хэштег коюу керек? Минимум 6-7ден максимум 15-18ге чейин хэштег коюуга болот. Бизде учурда 4 хэштег коюлду. Эми калгандарын коюп алам. SMM, Stories Maker, сетевой, бизнес дегенде ахват көп экен. Бизнес деген хэштегтен ахват көп болгондуктан биз бул жерден ахват азыраак талабыз. Где-то 100 миңден жогору 500 миңге чейинки ахват алабыз. Бизнес мечты дегенди кошуп койсок болот. Эми хэштег койгонубуздан кийин сөзсүз түрдө биз публикация менен бөлүшүп жаткан жерди отметка кылышыбыз керек. Эмнеге дегенде, эгерде азыр сиз Ош деген болсоңуз, Оштун айланасында Ош менен Ош шаары деп катталгандар, ошол адамдардын лентасынан, интересныйынан, поисктан сиздин публикацияңыз дагы чыгышы мүмкүн. Эгерде сиз кимдир бирөөнү отметка кылууну каалаган болсоңуз, анда ушул бөлүшүп жаткан публикацияңыздын астына отметка кылып койсоңуз болот. Ошондой эле сиз Инстаграмга жүктөп жаткан постуңузду Фейсбукка, Твиттерге, Одноклассникиге автоматтык түрдө бөлүшсөңүз болот. Болгону сиз өзүңүздүн Инстаграм баракчаңызды Фейсбукка, Твиттерге жана Одноклассникиге улашыңыз керек болот. Ошондо эгерде сиз Инстаграмдан маалымат бөлүшкөн болсоңуз, автоматтык түрдө башка соцсеттерде дагы бөлүшүлөт. Мынакей биздин бүгүнкү хэштег боюнча публикациябыз даяр болду. Эми мен жогорудагы галочканы басып жүктөп аламын. Мынакей биздин хэштег боюнча публикациябыз даяр болду. Ошондой эле сиз хэштег менен публикация бөлүшкөнүңүздөн кийин 1-2 күндөн кийин статистика бөлүмүнөн сиз колдонгон хэштег менен канча адам көрдү, ошол тууралуу дагы билсеңиз болот. Мисалы үчүн азыр мен бул жерден бир публикацияны көргөзөмүн. Хэштег менен бөлүшкөн публикациялардан бирөөсүн карап көрөбүз. Канча адам хэштег аркылуу көрүп бирки. Мынакей бул публикацияда бар экен хэштег. Эң астына түшөбүз дагы. Мынакей эң астына түшкөнүбүздөн кийин мына бул жерде показ деген жерден көрсөк болот. Мынакей от хэштегов дегенде 120 киши көрүптүр хэштег аркылуу. Негизги баракчадан мага катталган адамдардын 691-нен чыгыптыр. Профилдин өзүнөн дегенде сиздин баракчаңызга кирген адамдардын саны башка жактан дегенде интересныйдан чыкканда, сиздин публикацияңыз интересныйдан чыкканда канча киши көрдү, ошол тууралуу дагы маалымат алсаңыз болот.